13. bölüm. Şundan soň Isa üýden çygyp, kayradan göl jeginde eldi okuta başladı. Oşonda jyýylgan eldiň köptügünen kayka tüşүүgө tuura geldi. El bolsa jekte karap durdu. Isa köp nerselerdi ibarattap aýtdy. Al mындай dedi. Bir dıykan egin sepkeni talaaga çıgıptır. Sepken üröndөрдүн кээси жол боюна түшүп, учуп келген чымчыктарга жем болот. Кээ бири аз гана топурагы бар таштак жерге түшүп, кыртышы терең болбогондуктан тез эле өсүп чыгат. Бирок күн чыкканда күйүп, тамыры терең болбогондуктан куурап калат. Кээси тикендин арасына түшөт. Анан өсүп чыккан тикен астында басылып калат. Ал эми кээ бирлери жакшы кыртышка түшүп, өсүп чыгат да кээси 100, кээси 60, кээси 30 эсе түшүм берет. Уга турган кулагы барлар уксун. Шакирттер Исага келип, «Эмне үчүн тигилерге ибараттап айтып жатасың?» деп сурашты. Иса мындай жооп берди. Анткени асман падышачылыгынын сырларын билүү силерге буйрган. Аларга болсо буйрган эмес. Кимде бир аз түшүнүк бар болсо, ага дагы берилип, аныкы көбөйөт. Ал эми кимде жок болсо, анын бар деп ойлогону да тартылып алынат. Ушул себептүү мен аларга карап турушса да көрө алышпасын, тыңшап турушса да уга алышпасын үчүн башкаларга ушинтип ибарат аркылуу сүйлөп жатам. Ошондуктан Ишая пайгамбардын айткандары аткарылат. Ал мындай деген: уксаңарда эч нерсе туйбайсыңар, карап туруп эч нерсе көрбөйсүңөр. Анткени бул элдин дилин дат басып, оорлошуп кулагы, көздөрү калган тунарып. Антпесе көрмөк көздөрү, кулактары ачылмак, жүрөгү туймак алардын. Мага кайтып келишип, сакайтмакмын аларды. А силер бактылуусуңар. Анткени көзүңөр көрүп, кулагыңар угат. Силерге бир чындыкты айтып коеюн. Далай пайгамбарлар менен адилдер силер көргөндү көргүсү келген, бирок көрө алышпады. Силер укканды уккусу келген, бирок уга алышпады. Ошондуктан силер дыйкан тууралуу ибараттын маанисин угуп алгыла. Кудайдын падышачылыгы тууралуу сөздү угуп, бирок маанисин түшүнбөгөнгө азгыруучу келет да анын жан дүйнөсүнө түшкөн Кудайдын сөзүн уурдап кетет. Жол боюна түшкөн үрөндүн мааниси ушуну билдирет. Ал эми таштак жерге түшкөн үрөн болсо, Кудай сөзүн угаары менен ошол замат кубана кабыл алган адамды билдирет. Бирок тамыры болбогондуктан бир азга гана ишенип, кийин ишенгендик үчүн кыйынчылыкка же куугунтукка кабылаар замат ишенимден баш тартат. Тикендердин арасына түшкөнү Кудай сөзүн уккан, бирок бул дүйнөнүн түйшүгү менен акчанын азгырыгына алдырып койгон адамды билдирет. Ушулар сөздү тумчуктуруп, сөз жемишсиз калат. Ал эми жакшы кыртышка түшкөнү болсо, Кудай сөзүн угуп, маанисин түшүнгөн адамды билдирет. Мындай адам 100, 60, 30 эсе жемиш берген үрөнгө окшош. Иса аларга дагы бир ибаратты айтып, таалим берди. Асман падышачылыгы өз талаасына жакшы үрөн сепкен адамга окшош. Бирок эл уктап жатканда душманы келип,
buğdaylardan arasına ото çöptörдүн үрөнүн себет да кетип калат. Buğday көгөрүп, баш байлай баштаганда ото çöptөр да кошо чыгат. Ошондо талаанын ээсине кулдары келип, "Төрөм, сиз талааңызга жакшы үрөн эктиңиз эле го. Ото çöptөр кайдан чыга калды?" дешет. Кожоюн, "Душмандарымдын бирөөсү кылган муну" деп жооп берет. Кулдары, "Барып отоп салалыбы?" дешет. Кожоюн, "Кереги жок. Ото çöptөрдү жулабыз деп, алардын тамыры менен кошо buğdайларды жулуп салышыңар мүмкүн. Ору жүйүү маалы келгичекти өсө берсин. Кийин орокчуларга адегенде ото çöptөрдү жултуруп, өрттөө үчүн боо кылып байлатып, buğdайды болсо өзүнчө кампаларыма төктүртөм" дейт. Ыйса аларга дагы бир ибарат айтты. Асман падышачылыгы бир адам өз талаасына эгип койгон сары кычынын данына окшош. Сары кычынын даны уруктардын эң кичинеси болгон менен өсүп чыкканда баардык өсүмдүктөрдөн чоң болот да, бутактарына канаттуулар учуп келип уялаган даракка айланат. Ыйса аларга дагы бир ибарат айтып берди. Асман падышачылыгы бир аял камыр ачытыш үчүн 3 чара унга салган ачыткыга окшош. Ушунун баарын Ыйса элге ибарат кылып айтты. Ибаратсыз аларга эч нерсе айткан жок. Пайгамбар аркылуу айтылган сөз аткарылышы үчүн ушундайча сүйлөдү. Пайгамбар мындай деген: Мен ибарат менен сүйлөйм. Дүйнө жаралгандан бери жашыруун болуп келген нерселерди жарыя кылам. Ошондо Ыйса элди кое берип, үйгө кирди. Шакирттери жанына келип: "Талаадагы ото çöptөр жөнүндөгү ибараттын маанисин бизге түшүндүрүп берчи" дешти. Ыйса аларга мындай деди: Жакшы үрөн сепкени бул адам уулу. Талаа болсо бул дүйнөнү билдирет. Жакшы үрөн бул Кудай падышачылыгынын атуулдары. Ото çöptөр болсо азгыруучунун ишин кылган адамдар. Аларды сээп кеткен иблис. Ору жүйүү мезгили акыр заман. Орокчулар периштелер. Ошондуктан акыр заманда да ото çöptөр отолуп, отко ыргытылгандай окуя болот. Адам уулу өз периштелерин жиберип, өз падышачылыгынан баардык азгырыктар менен дин безерлерди тердирет. Анан аларды жалбырттап күйгөн мешке ыргытышат. Андагылар жаны кыйналгандан өкүрүп, тиштерин кычыратышат. Ошондо адил адамдар асмандагы атасынын падышачылыгында күндөй болуп жаркырашат. Уга турган кулагы барлар уксун. Асман падышачылыгы талаага катылган кенчик окшош. Аны бир киши таап алып, эч жанга билгизбей, кайра катып коет да, кубанганынан колундагынын баарын сатып жиберип, кайра ошол талааны сатып алат. Дагы асман падышачылыгы таза берметти издеген соодагерге окшош. Ал кымбат баалуу берметти таап, аны сатып алуу үчүн келип, колундагысынын баарын сатып жиберип, ошол берметти сатып алат. Дагы асман падышачылыгы деңизге ыргытылып, ар түрдүү балыктарды жыйнап алган чоң торго окшош. Тор толгондо аны жээкке сүйрөп чыгышып, анан олтуруп алып, жакшысын себеттерге салышып, жамандарын ыргытып жиберишет. Акыр заманда ушундай болот. Периштелер келип, жаман адамдарды адилдерден бөлүп алышат да,
жалындаган мешкер кытышат. Андагылар жаны кыйналгандан өкүрүп, тиштерин кычыратышат. Анан Ыйса шакирттерине Айткандарымдын баарын түшүндүңөрбү? dedi. Шакирттери Ооба. деп жооп беришти. Ыйса сөзүн улады. Ошондуктан асман падышачылыгы тууралуу билимге ээ болгон ар бир дин мугалими өзүнүн кенч сактагыч жайынан жаңы буюмдарын да, эски буюмдарын да сыртка алып чыккан үй ээсине окшош. Ыйса ушул ибараттарын айтып бүтүп, ал жактан кетип калды. Анан өзүнүн чоңоюп өскөн шаарына келди да, андагы синагогага барып таалим берди. Анын таалими адамдарды таңдантты. Мындай акылмандык менен укмуштарды жасай турган кудуретти ал кайдан алды экен? Бул биздегиле жыгач устанын баласы эмеспи? Энеси Мариям, ал эми Жакып, Жосе, Ысман жана Жүйүт бир туугандар эмеспи? Карындаштарынын баары тең арабызда жашашат го. Мынчалык акылмандык менен кудуреттин баарын ал кайдан алды болду экен? Дешип, Ыйсага ишене албай баштары катты. Ыйса болсо, Пайгамбар бардык жерде кадыр барктуу болсо да, өз эл журту менен үй ичинде анын кадыры билинбейт. деди аларга. Алардын ишенбестигинен улам Ыйса ал жерде көптөгөн укмуштарды жасаган жок.